Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Кандайсыздар? Бүгүн 2023-жылдын 10 февралы Москва шаарында турабыз. Биздин өкмөткө тиешелүү сөздөр болсун. Убагында Түрк Ата Кемаль деп ушу түрктөрдүн лидери да, Осман империясынан жеңилип калган лидер айткан экен да. Германияга, Европага барып иштегиле деп сам президент айткан экен да. Түрк Ата Кемаль да ошо. Анан ошол айткан экен, ошо жака барып иштегиле, бирок рабочий болбогула, завод фабрикага кирип, үйрөнүп, жашап, көбөйүп, анан Түркияга кайтып келип, Түркияны көтөргүлө деген да. Мусулман мамлекеттерден бизге мындай кандай десем, пример да. Түркияда күчтүү дрондор чыгарып, ядерный оружияга чейин, НАТОга чейин мүчө го мисалы үчүн. То есть подушка безопасности бар да. Анан биздин Россияга ишенип, таможенный союз, АЭП, Шанхайский соглашение деген менен бизге Россияда да доступ бара-бара азайып кетип атат мигранттарга. Кытайга деги өтүш кыйын, негизи бизнесмен пулуң болсо өтөсүң, анан виза кылыпчы. Сосед болуп туруп Кытайды ачып кое албайт да. Европаны, анан Американы айтпай эле коеюн. Мен мындай зээним кейгени, азыр Америкага, мисалы Россияга келип, российский паспорт алып, 5-6 жыл жашап, 10 жыл, 20 жыл жашап, үй жай алып, эми жашоо жакшы болуп кеткенде, мына уруш болуп кетип Украина менен Россиянын ортосунда. Ошолор бежин салып кетип атат. Олор дагы да утты да, мурдатан уткан алар. Бирок азыр келип Россияга келип зарплатага иштейм десеңер адашасың, анткени заработный плата өлдү да. Анан ошол не дейин дегим келет. Россияны, Американы приоритет тутуп сүйлөшөт да биздин чоңдор, чиновниктер, бирок сосед Кытайга жол ачып коюша албайт да. Ошого өкүндүрөт да. Ошондуктан ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер. Англияга сезондор жакшы иш болуп атат, Англияда иштеп атат, элдер Кудай кааласа доступ бар. Эмне кылайлы эми, Россия болбой калды. Паспорт российский. Кетели биз дагы. Не кылсак экен,